уруксат берсеңиздер, комитеттин чечимин окуп коеюн. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот укук маселелери жана Жогорку Кеңештин регламенти боюнча комитети Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин регламенти жөнүндө Кыргыз Республикасы мыйзамынын 25 беренесинин 1 бөлүгүн, 44 беренесинин 2 бөлүгүн жетекчилик алып, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарынын 3/1 Кыргыз Республикасынын өкмөтүнө ишеним көрсөтпөө жөнүндө демилгесин карап чыгып, төмөндөгүлөрдү белгилейт. Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 74 беренесинин 3 бөлүгүнүн 4 пунктунда Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин регламенти жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамынын 3 беренесинин 1 бөлүгүнүн 17 пунктуна ылайык Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин ыйгарым укуктарын Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн ишеним көрсөтпөө жөнүндө чечим кабыл алуу боюнча ыйгарым укуктары тийиштүү. Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 85 беренесинин 3 бөлүгүнө Кыргыз Республикасынын өкмөтү жөнүндө Кыргыз Республикасынын конституциялык мыйзамынын 12 беренесинин 3 бөлүгүнө жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин регламенти жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамынын 131 беренесинин 1 бөлүгүнө ылайык Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарынын жалпы санынан 3/1 демилгеси боюнча Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеши Кыргыз Республикасынын өкмөтүнө ишеним көрсөтпөө жөнүндө маселени карай алат. Жогоруда баяндалгандар негизинде комитет төмөнкүдөй чечимге келет. Биринчи, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарынын 3/1 Кыргыз Республикасынын өкмөтүнө ишеним көрсөтпөө жөнүндө демилгеси Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин кароосуна киргизилсин. Экинчи, маселе ачык добуш берүү жолу менен добуштарды эсептөөнүн электрондук тутумунун пайдалануу менен Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешине кароо сунушталсын. Рахмат.